Bir de Peregruzca var. Yok mu? Gelgen yok hazır. 17 maçta ne öttü geldik oldu. Keçegin açıklaç keçegin. O maçta ötküreceğiz görevi. Online. Peregruz var ya göreceğiz. Kaç oldu? Zirden öttüz mü arkada? Ya, göreceğiz evden önce. Arsan hazır koştu kontent. Bir de çıkışta bekle. Ben çıkışta öyle. Pustoy olsa söz yazbaysın abi. Görüşüp çıkana beyler. Kaysınız pustoy bekliyorsunuz? Bana pustoy. Yok yok. Pustoylar gevre validler toktov etmiş. Pustoyumuz yok demiş. Bunday toktov oydu. Sizler toktotuşlar керек de pustoy olsa bu. Registratsiya болуш керек пе? Болуш керек ей. Болуш керек туурабы? Yok. Uyattım, yazamadım. 17 maçta. Bu yakta kaça çıktı hazır? 8'den beri 29, 8'ge çeyin var. 29 maçta. Demek ki saat 12'si 8'den çok beri. hazır. Датчиктері қайерде болсын? Пол датчиктер весовой. Есть датчик, да? Да, вот это все датчики. Қанша иштеп атат азыр? Öko işte. Öko işte vatan. Öko işte. Ушул көзөмөл пунктка мен атайын айтпай келдим. Эч ким билген жок муну, мен биздин мына протокол эч ким билбейт. Ушул жундадан чыгып туруп өзүңүздөр силер деле билбей калдыңар, урматтуу журналисттер. Атайын келип көрдүм, азыр өзүңөр күбө болдуңар. Мына эртең менен саат 8ден берки журналдагысын карасак 17 машина өтүптүр. Компьютерди карасак бир 40 машина өтүптүр да. Бул эми түшкө чейинки болгон акыбал азыр. Бул эмнени билдирет? Бул ушул эң коррупциялашкан. Ушу жолдордун талкаланганына себеп болгон, ушу көзүңүздөр көрүп ушул постто иштеп аткан биздин министрликке тапшырма коюлган. 1-июнга чейин ушул биздин өкмөттүн 100 күндүк планында ушул жок дегенде бир ушул Сосновка ушул өткөрмө пунктту биз автоматташтырганга жетишейлик деп. Буга чейин Бетамонт деген компания, бул жерде азыр ылдый жака барганда көрөбүз, ошол жерде датчиктер коюлган. Бирок тилек каршы бизде ушул датчиктерди дагы биздин эле ушул министрликтин кээ бир ушул жердеги кызматкерлер, балким тиешеси бар датчиктер бүгүнкү күндө иштебейт. Биз ушул Кыргызстанда 8 ушундай пост бар. Көпчүлүгү тилек каршы иштебей турат. 19-жылы ушул Бетамонт компаниясы ушул весе габариттик көзөмөлдөөнү жакшыртып бергенде бизге бир топ мен билгенден 3 айдын ичинде эле салык төлөмдөргө дагы где-то 890 миллион сомдой кошумтуп түшө баштаган. Бул кимдир бирөөлөргө мындайча айтканда бир тоскоол болгон үчүн бүгүнкү күндө жакшы иштебей турат. Көзүңөр азыр көрдүңөр бул жерге, мен атайын кирип көрүп чыктым. Биз бул жерде бир чоң реформа кылышыбыз керек. Ушул автоматташтырган системалар иштеш керек. Бардыгын ушул компьютер тартып, мүмкүн болушунча ушул жерде азыраак бир-эки эле кызматкер иштеш керек да. 18-жылы башталган, 19-жылы Азия өнүктүрүү банкы 20 күн мурда берип турду. А это восстановка атмосферного вакуума. Это называется. Если это очень большой объем, 160 тысяч кубов, это это место вы в 16 году основные кидают где-то, потом чуть-чуть измерения, они сразу знают.